Биз ошо бидат нерселерди кантип айырмалап алабыз, шуну да билип алалы. Мисалы, бидат бир шариатта бир 6 нерсеге кирет да. Муну ошо алымдар эскерип кеткен экен. Анан ошондой иреттүү, тартиптүү кылып Ибн Усаймин рахимахулла өзүнүн 40 хадиске болгон шархында, же болсо ошол китебинде жана башка бир китебинде, балким ошо 40 хадистен алынгандыр, атайын бидатка арналган китепчеси бар экен, ошондо жазып кеткен да. Тартипти ирет деп. Болбосо андан мурунку алымдар айтып кеткен. Ошо бидат мына 6 нерсеге кирет да. Ошол 6 нерседе шариатты ээрчибей жаңылган болсо, бидатка адам баласы аралашып кетиши ыктымал. Мисалы, биринчиси орунда. Ким мисалы шариатта динде ибадат кылып атып, анан ошол жайга келгенде, орунга келгенде туура эмес түшүнүп, шариат көрсөткөндөй кылбаган болсо, ал бидат болуп саналат. Мисалы, Алла Таала ажылы амалын буйруган, туурабы? Ажылык амалын буйруган. Анан ошол эле ажылык убакта биз эмне кылабыз? Ажыга Меккеге барып Каабаны айланабыз да, туурабы? Демек ошол Каабаны айлануу орду, ошол таваф кылуу Каабада болот. Эгерде кимде-ким мен башка жерде таваф кылса болот, жосо башка жерде бир таваф кылса деле кабыл боло берет деп бир бакты дарактуу же күмбөздү айланган болсо, демек ал орунду туура эмес түшүнүп, ошол орунду жайда бидат киргизип атат да, буну четке кагылат. Балким башка себептер менен ширк болуп калышы ыктымал, ошол адамга сыйынган болсо, же ошол жерге сыйынган болсо. Эгерде жок Кудай Таала үчүн эле кылып атам деп таваф кылган болсо, ал бидат болот. Жана ошондой эле кимдеги мисалы ажылык күнүндө мисалы Арафат деген неме бар да, өрөөн бар, тала. Ошол жерге туруш керек Кудай Таалага сыйынып. Ажылыкта ошо Арафатка турбай башка жерге туруп сыйынам деген болсо, демек ал дагы орунда жаңылык киргизди. Анткени Алла Таала буйруган, пайгамбарыбыз көрсөткөн жерге турган жок. Орунду алмаштырып салды. Шариат көрсөтпөгөн орун менен, жай менен ибадат кылынды. Жана ошого окшогон көп эле мисалдар бар. Кимдеги мисалы тала тоо ташты белгилеп алып, ушул жер ыйык, ошол жерге барып ибадат кылса сообу жакшы болот деп ушинтип барып ибадат кыла берген болсо, бул дагы эмне? Анын баары тең бидат. Анткени ал жайды, орунду Алла Таала пайгамбарыбыз, Алла Тааланын элчиси пайгамбарыбыз аны көрсөтүп кеткен эмес. Жана ошондой эле кимдеги мисалы этикаф кылганда мечиттерде болот да, ким мисалы мектептерде кылам деген болсо, же болсо бир кайсы бир жайларда, залдарга барып этикаф кылам деген болсо, ал да кабыл кылынбайт. Анткени ошол этикаф кыла турган орунду Алла Таала айтып кеткен, бул мечиттерде болот да. Демек ушул нерседеги орунга дагы мына бидат керек. Экинчиси бул заман, убакыт. Кимдегим ошо ибадат кылууда убакытка да көңүл бурбай, жаңылып калып, убакытты туура эмес түшүнүп ибадат кылган болсо, бул да жаңылык болуп саналат. Мисалы, багымдаттын убакыты кайсы убакыт бул? Таң атып күн чыкканга чейин окупаш керек. Эгерде ким күн чыккандан кийин окуган болсо, ал бидат болуп саналат. Ал кабыл кылынбайт. Ал нерсеси арам болуп саналат, убакытсы. Жана ошондой эле кимдеги мисалы баланча күнү момча орозо карма, мындай орозо кармасаң мынча сооп болот экен. Же болсо мындай зикирди бул убакытта кылган болсоң, түштө же кечинде кылсаң мынча сооп берилет экен деген болсо, булдун баары тең эмне? Бидат. Анткени ага далил нерсе. Анткени убакытты чектеп көрсөтүп атат, далилсиз. Бул дагы бидат болот. Мына ошолордун бидаттарынын ичинде Ражаб айынын алгачкы жумасында, жума күнүндө, ошо эртең жума болот деген түн болуш керек эле, азыр эсимден чыгып атат, ошо жума түнү болуш керек эле. Салату рагаиб деген бар да, рагаиб намазы деген бар. Ошентип окушат. Буга байланыштуу өтө алсыз же болсо жалган хадис келген, ошого амал кылышат да. Бул өзү эле намаздын сыпаты эле кызыктай да. Аны жаттап окумак түгүл, мындай жаттагандан жаңыласың. Мына ушундай намаз окушат. Ошо Ражаб айына чектеп алышып, ошо Ражаб айынын алгачкы жумасында окулат деп. Кыргызстанда да окуп түшөт кээ бир жериндечи, рагаиб намазы деп. Ошо динде жок намаз да. Муну ошо Навави жана андан башка алымдар ачык айкын бидат намаз деген да. Жана ошондой эле Али Кары өзүнүн 40 хадиске болгон шархында алып келиптир, ошо бидат жана бидат деп ошо башка алымдардын сөзүн алып келген экен да. Мына ушундай ибадаттар бар, ошо орунга, убакытка чектеп киргизип алган. Мына мында дагы абайлаш керек. Эгерде кимде-ким бир ибадат кылууда убакытты чектеп же болсо убакытка байлап далилсиз ушундай ибадат бар деген болсо, сөзсүз түрдө ал ошол адам далил алып келиш керек, далил алып келбесе өзүнө кайтарылат. Ал бидат болуп саналат. Андан кийин үчүнчүсү себеп. Себепке дагы бидат кирип калышы ыктымал да. Мисалы, бирөө мынтип айтса, үйүңөн чыккан сайын же болсо үйүңө кирген сайын 2 рекеттен намаз окуш керек деп айткан болсо, же болсо үйүңөн киргенде чыкканда деп сүннөттө көрсөтүлбөгөн дуаларды, бир зикирди айтып, ушуну айтып жүрсөң сооп болот деген болсо, демек бул дагы эмне? Бидат болот. Анткени шариат көрсөтпөгөн себепти себеп кылып алып келип атат да. Мунун түрлөрү өтө көп. Мисалы, ооруп калсаң муну окусаң, же болсо адам баласы кыйналып атса, тиги баланча сүрөнү окуса, же болсо баланча зикирди айтса жеңилдейсиң.
кыйынчылыктан кутуласың деп эле ушундай нерселердин баарын айтып берет. Көп да, бүт далилсиз. Ошонун баарында далилсиз ким сүйлөгөн болсо, ал динге жаңылык киргизилат. Ошондуктан ар бир себепке далил талап кылыш керек. Эгерде кайсы бир нерсени бир ибадатка себеп кылып байлап, же ошо ибадаттын аткарылышын бир себепке байлаган болсо, ошол себептин аркасынан ошол ибадат аткарылып, анан ошого мынча жакшылык берет же сооп берилет деп айткан болсо, сөзсүз түрдө бул нерсеге далил талап кылыныш керек. Жана ошондой эле төртүнчүсү бул жинс деп коет, жинс эле ибадаттын түрү. Мисалы, шариатта көп түрлүү ибадаттар бар да, туурабы? Ал ошо ибадатты аныктап, ошо ибадатты аткарып сыйыныш үчүн сөзсүз түрдө далил керек. Далилсиз ибадат ал кабыл кылынбайт. Мисалы, биз курмандык чалганда үй жаныбарларынан кой эчки, уй топоз, төө менен курмандык чалабыз, туурабы? Эгерде кимде-ким жылкыны союп курмандык чалынат деген айткан болсо, же болсо тоок же короз союп курмандык чалынат, ошо менен Кудай Таалага жакындалат деген болсо, бул мунун айтканы бидат. Анткени мындай ибадаттын түрү жок. Бул нерсеге далил жок. Же болсо бирөө тоо ташка барып ошол жерде ыйык деп анан топого оонап, жерге оонап мен Кудай Таалага сыйынып атам деген болсо, ар кандай дегеле түрүн, же болсо жанагынтип ырым-жырым кармагандар бакчактарга чүпүрөк байлап мен Кудай Таалага сыйынып атам деген болсо, демек ошого окшогон баары тең ибадаттын түрү болуп саналат. Кудай Таалага жакындык кылып атам деп атат. Демек ошонун баарын далилсиз кылган болсо, анын баары тең кабыл кылынбайт, кайтарылат. Анткени бул нерсеге далил жок. Бешинчиси ошо өлчөм деп коет. Ошо ибадаттын өлчөмү же саны деп койсок болот, өлчөмү деп койсок. Мисалы, жана башында айтып кеткендей эле, эскертип кеткендей эле, кимдеги мисалы ла илаха илля анта субханака инни кунту минал залимин деген дуаны баланча 1000 жолу айтса, же канча 100 жолу айтса, мындай болот экен, мындай жамандыктан кутулат экен, же оору жукпайт экен деп айткан болсо, мунун баары тең бидат. Анткени бул нерсеге далил жок. Ибадаттын өлчөмүн ушундай өлчөмдө, ушундай санда кыла турган болсоң, ушундай кылынса, мондай сооп берилет экен, мындай жакшылык келет экен деп ким айтса, сөзсүз түрдө ошого далил алып келиш керек. Антпесе ал кабыл кылынбайт. Же болсо ошондой эле кимде-ким бирөө айткан болсо, жанагынтип, рагаиб намазын окушогон намаздарды айтып, кимде-ким 2 рекет намаз окуша же 4 рекет намаз окуган болсо, мынча сооп берилет экен деп. Же болсо мына кадыр түндө, Рамазанда келе атпайбы, кадыр түндө деп 100 рекет намаз бар деп ашканда, 100 рекет окуса мындай сооп болот, тигинче сооп берилет деп. Ушунун баары тең ибадаттын өлчөмүнө киргизген бидаттар. Далилсиз булар да кабыл кылынбайт. Андан кийин акыркысы бул ибадаттын сыпаты. Арабча сыфа же болсо кайфия деп коет да. Ибадаттын сүрөтү, сыпаты, кандай сүрөттө, кандай сыпатта кылыныш керек. Мына буга дагы бидат кирип кетиши ыктымал, эгерде ким далилсиз сүйлөгөн болсо. Жана мисалы рагаиб намаз деп атпайбы, ошонун өзүнүн сыпаты бар да. Азыр мен мурун окудум эле, эсимден да чыгып кетти ал кандай, мындай, бул биринчи рекетте мынтип окуйсуң, анан ихласты окуйсуң, анан мындай окуйсуң деп ар кайсы нерселерди айтып берет. Же болсо зикир кылганда тегеретте отуруп алып, же секирип кылышып зикирлерди, жана суфилер деп алып. Муну ибадаттын сыпатында болуп атат да, туурабы? Же болсо дагы бир башка намаздарды киргизип алышкан, мындай сыпатта окуйсуң, бул убакытта окуйсуң деп жок нерселерди айтыпчы. Мына ушунун баары тең бидатка кирет. Жана ошондой эле мисалы сыпатка пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам нафил намаздарын такай жамаат менен окуган эмес да, кээде окуган да. Ана ким эгерде такай жамаат менен окуган болсо, бул дагы бидат болот. Анткени ал ибадаттын сыпатын өзгөртүп атат. Такай аткарылбаган сыпатты такай кылып аткарып атат. Жана ошондой эле мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хутба кылып атканда, жума хутба кылып атканда, дуа кылганда, колун көтөрбөй дуа кылган. Сөймө менен ишарат кылып дуа кылган да. Эгерде ким аткарган болсо, ошо сыпат, дуа кылыш сыпатында, ошо колун көтөрүп жума хутбасында. Бул истисқа эмес, жан сураган эмес, жөн эле жума хутбасынын намазы окушум деп да. Демек бул дагы бидат болот. Анткени Муслимде келгенде хадисте сахаба инкар кылат да. Бир мусулмандардын башчысы ошондо колун көтөрүп дуа кылганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көтөргөн эмес дейт. Демек бул сыпаттагы өзгөрүү болуп атат. Мына ошо жогоруда айтылган 6 нерсени ибадат аткарып атканда, ошо 6 нерсеге жакшы көңүл буруш керек. Эгерде ушул 6 нерсесинин бирөөсүн эле ким далилсиз өзгөртүүлөрдү, алымча кошумчаларды киргизген болсо, ал бидат болуп саналат. Эгерде ушул 6 нерсе мейли орун жай болобу, заман убакыт болобу, себеп болобу, ибадаттын түрүбү же өлчөмү же сыпаты ошо сүннөттө же шариатта кантип сыпатталып келип, ошондой кандай келсе ошондой аткарылган болсо, ал анда бидат эмес. Анткени ал далили менен келип атат. Мисалы кимде-ким
бул нерсени аткарса, ушундай себепти кылса мындай сооп болот экен деген болсо, албетте аны далил менен айтса ал кабыл кылынат. Жоксо бул убакытта ким мисалы ибадат аткарса сооптуу болот экен, биз албетте кабыл кылабыз. Мисалы духа деген намаз бар, ал күн чыккандан те күн ортого келгенге чейин, күн көтөрүлгөндөн ортого келгенге чейин окулат да. Анткени мунун нерсенин далили бар. Анткени бул убакытты чектеп көрсөтүп атпайбы, мына духа намаз ушул убакытта окулат деп. Бул биз муну туура деп кабыл кылабыз. Анан мисалы ажыга барганда, мисалы Мина өрөөнүндө мындай ибадат кыласың, Арафатта деген бул жер ушак барып мындай ибадат кыласың, дуа кыласың десе, бул жайды аныктап атат. Демек бул жерге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистери бар, далилдери бар, аны далил менен кылып атабыз. Демек ошол 6 нерседе биз жакшы көңүл бурушубуз керек. Далил келсе кылабыз, далил келбеген болсо ал өзүнө кайтарылат.